Так, Жеңиш Токторбаев боюнча да биз ал кишиге ишенип алып келип койдук мэрияга. Башында абдан жакшы иштеп атты. Мына сиздер окшоп эле мен деле ишенип, ой молодец, мыйзамсыз курулуштарды бузуп атыпсың. Каналдын жээгине үстүнө үй салып алгандардыкын бузуп атыпсың деп көрдүңөр да, үстүнө үй салып алгандар. Мисалы суучулдар барып туруп, ошо регулировка кылып сууну кылайын десе, бирөөнүн эшигин такылдатып барып, уруксат бететиги сууну эметип алайын дейт экен да. Анан ошондой кылып, анан мал сарай кармаган малдарды куруп алган, бул эми туура эмес. Бул жагынан эми анын эмгеги деле бар эми. Аша чаап кеткен жактары дагы болуптур. Мына мен ушу акыркы бир айда мына Жанар мырзаны кабыл алып атам 2-3 жолу. Бияка жиберип мына министрди, курулуш министрин, жол, МЧС министрлерин жиберип, анан отчет алганда, отура берле. Отчет алгандан кийин анан мен дагы көрдүм да, чындап эле аша чаап кеткен жерлери дагы болгон экен. Эми баякы сносты кылып салып туруп, анан аны биринчи снос кылбай туруп, алар менен келишиш керек эле. Тил табышыш керек эле, бая баасын келиштирип, анан чыга берип туруп, анан кийин снос кылыш керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин мына Жанар мырза айтып атат, 70 канча киши, 700 канча кишинин үйү бериле экен деп. Анын бардыгын биз азыр ордуна, калыбына келтиребиз. Ал эми биздин бийликтин кемчилиги, менин деле кемчилигим десем болот, эми ишенип мэр кылып койсом, анан кийин ушундай туура эмес иштерди жасабайыптыр. Ийгендиги үчүн эми мен дагы күнөөбүздү биз мойнубузга алабыз. Ошон үчүн бийлик булардын бардыгын бүтүрүп беребиз. Анан эми сиздин 2 тонна алтыныңызды биз бере албайбыз, бирок компенсацияңызды беребиз. Компенсация берет, мына мэрия бардыгыңарды жакын араларда мен тапшырма бердим бүгүн. Көпкө созбогула дедим. Жакын араларда бардыгын чогултуп туруп, бардык тараптарды Жеңиш мырзанын өзүн да чакырып келе дедим. Чакырып келип отургузуп алып туруп, бул жерде бир кытайлар менен да иш кылып ийген экен. Кытайларды да чакырып келип отуруп алып туруп, анан кийин бардыгын чечип, точканы коюп, өгүз өлбөсүн, араба сынбасын кылып туруп чечкиле деп тапшырманы бердим. Компенсацияңызды аласыз.